мэриянын бир топ жанагы жумушчулары, ошол эле тазалык болобу, башка болобу, жол оңдоо процедурасы болобу, ошолорду түнү жүргүзсө, күндүз эмес, түнү жүргүзсө депчи. Анткени алар күндүз жүргүзгөндө пробканын үстүнө итак эле пробка. Алар күндүз жүргүзгөндө анча жолдор мисалы жабылат. А биз көрө эле жүрбөйбүзбү? Наш коллегалар менен көп эле сыртка чыгып жүрөбүз. Сыртка чыксаң түнү менен бүтүрүп коет. Бир улукту, бир перекресткти түнү менен иштеп бүтүрүп коет. Же жанагындай тазалык машиналери, же кар жуу неме тазалаган машиналер баардыгы түнү иштейт да. Ушул сыяктуу карап атканда бир маселе чыгып калган. Аларды түнү иштеткенде анда двойной тариф болот экен депчи. Вопрос анда башкача да, анда алар күндүз иштебей эле койсун, түндө иштесин анда. Андай болбой калабы, анда кандай болуп калат? Болгон эле мэриялардан сураганда мага официалдуу түрдө кат келген. Алар түнү иштей албайт, анткени анда двойной тариф болуп калат, бизде мыйзамда ошентип жазылып калган деп. Эмне үчүн ушундай ыкчам нерселерди өзгөртүп койгонго эмне түрткү болуп атат, же эмне тоскоолдук болуп атат, эмне үчүн өзгөртсөк болбойт? Сизде как адис катары ушул маселеге жооп берип коюңузчу. Буга өзгөртсөк болобу негизи? Мы же должны идти с ногу со временем дегендей. Урматтуу Марлен Абдрахманович, туура айтасыз. Булардын иш графигин карашыбыз керек экен. Анткени түн иштесе бул двойной тариф болуп калып атат. Андан сырткары жана жогоруда айтылды, средства защиты. Алардын ошол жактары биздин жумушчулардын эмгегин коргоо боюнча анда биз мэрия менен бул маселени талкуулайлы. Карап берсеңиздер, бир эле мэрия эмес, Минтранс. Ар кандай бүт тейлөө кыла турган тармактарда бир карап койсок болот. Анан